Саламатсыңарбы балдар? Күнүңөр шаңдуу, маанайыңар ачык болсун. 8 класстын кыргыз тили боюнча онлайн сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Исмаилова Шайыр Эжекеңер болмокчумун. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун фразеологизм сөздөрдү таап алалычы. Мына балдар, бул жерде кандай фразеологизм сөздөр катылган экен? Азаматтар, бул жерде бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу. Бир кулагынан кирип, бир кулагынан чыгаруу деген фразеологизм сөздөр катылган. Анда эмесе бүгүн биз дагы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, бир кулагыбыздан кирип, бир кулагыбыздан чыгарбастан бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Кана балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз бир тутумдуу сүйлөмдөр. Сабактын максаты бир тутумдуу сүйлөм боюнча маалымат аласыңар. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн бөлүнүшүн билсеңер, көнүгүүлөрдү аткарсаңар, жоопкерчиликтүү болуп, тапшырмаларды аткарсаңар, биз бүгүн максатыбызга жеткен болобуз. Балдар, жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөрүн билебиз. Эки тутумдуу жана бир тутумдуу. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык борборун негизин эки баш мүчө жана баяндооч түзөт. Ал эми бир тутумдуу сүйлөмдү уюштуруучу негизги бир гана баш мүчө же баяндооч же болот. Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл аракет абал менен аны жасоочу, аткаруучу жагы, башкача айтканда, жана баяндоочу тыгыз байланышта берилет. Ал эми бир тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл аракетти, абалды пайда кылуучу, аткаруучу жагы көрсөтүлбөйт. Же зат, окуя, кубулуш жана анын кыймыл аракети дагы башка белгилери менен айтылбайт. Мына балдар, эки тутумдуу сүйлөм жалаң жана жайылма сүйлөм болуп бөлүнөт. Ал эми бир тутумдуу сүйлөм болсо балдар, булар дагы экиге бөлүнөт. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм, аркылуу уюшулган сүйлөм. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөм болуп төрткө бөлүнөт. Ал эми аркылуу уюшулган сүйлөм атама сүйлөм. Анда эмесе биз көнүгүүгө көңүл буралы. Китебибиздин 216 бетин ачып, бир тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндөгү аныктамаларга көңүл бурабыз. Биринчи мисалды карайлы. Көчкөн журтуңдун баркын, конгон журтуңда билесиң. Бул жерде кыймыл аракетти жактардын баары эле аткара бериши мүмкүн эмес. Мүмкүн. Ошондуктан мындай сүйлөм жалпы жактуу сүйлөм болот. Экинчи сүйлөмдө ыктуу иште бири-бирибизге жардамдаша жүрөлү. Экинчи сүйлөмдө аракеттенген жак сүйлөөчүнүн өзү. Ошондуктан бул кайрылуу иретинде айтылган. Демек, балдар, анын жагы белгилүү. Ошондуктан бул белгилүү жактуу сүйлөм. Ал эми үчүнчү сүйлөмгө көңүлүбүздү буралы. Балдар, аңызга эгиндин чөптүн уругун чачат. Үчүнчү сүйлөмдө аракеттенген жак ачык айкын так эмес, кандайдыр бир божомолдонгон белгисиз бирөө сыяктуу байкалат. Ошондуктан бул белгисиз жактуу сүйлөм болуп эсептелет.
Ал эми 4-чү сүйлөмгө көңүл буралычы. Кары адамга катуу айтууга мүмкүн эмес. Бул сүйлөмдө баяндоочунун жак көрсөткүчү жок. Анын баяндоочунун менен башкача айтканда аракеттенүүчү жак менен түздөн түз байланышы жок. Ошондуктан бул жаксыз сүйлөм деп айтылат. Эми 5-чи сүйлөмгө көңүл бурабыз балдар. Түн, ай жарык. Бак жактан музыканын үнү угулат. Бул 5-чи сүйлөмдө. Биринчи айтылган сүйлөмдө мезгилдин мааниси бар зат атооч гана аталган. Ал атоош жөндөмөдө, башкача айтканда, формасында колдонулган. Мындай сүйлөм атама сүйлөм болуп айтылат. Атама сүйлөм бир гана баш мүчө аркылуу же алгач мүчөгө багыныштуу айкындооштордун кошулуп айтышы менен гана түзүлөт. Балдар, азыркы айтылган сүйлөмдөр силерге белгилүү болуу үчүн китебибизди карап, 116 бетиндеги сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып алабыз. Ал эми үйгө тапшырма 236 көнүгүү. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн баш мүчөлөрүн таап, жана баяндооч экендигин айтып бересиңер. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу деп ойлоймун. Анда эмесе саламатта калгыла.